Бүгүнкү күндө айрым социалдык жерлерде Палестинага жихад кылуу зарылчылыгы жөнүндө жеке колдонуучулардын жарыялары жана комментарийлери чыгымчыл билдирүүлөр жайылууда. Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңеши Палестинага жихадка баралы деген азгырыктарга алданбоого чакырат. Себеби буга чейин Сирия азгырыгы менен далай адам ээн тала эрме чөлдө калган. Эмоциалдык сезимдерге алдырып, жеке же кандайдыр бир уюшкан топтор менен бирге жихад деген ниетте Палестинага баруу шариаттык эрежелерге сыйбайт деп эсептейбиз. Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңеши. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы тараткан маалыматка таянсак, Кыргыз Республикасынын жарандарынын чет мамлекеттин аймагында куралдуу кагылышууларга катышкандыгы же террористтик даярдыктан өткөндүгү болсо, ал үчүн кылмыш жаза жоопкерчилиги каралгандыгын эскертет. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын басма сөз кызматы: эгерде куралдуу кагылышуу зоналарына катышуу ниетинин же жөнөтүлүү ниетинин белгилери бар болсо, же ага түрткөн болсо, алар Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 256-беренеси жана 416-беренеси менен кылмыш жоопкерчилигине тартылаарын эскертет. Кыргызстан Палестина менен Израилди ынтымакка чакырып, эл чогулган жерлерде, мечит медреселерде жума намазга келген жаматтар менен жада калса ар бир мусулмандын жеке ибадаттарына тынчтык келишимине кайтып келүү үчүн дуа кылуулары керектешет. Эң негизгиси материалдык жардам көрсөтүү шариятыбыздын учурдагы абалга карата мойнубузга жүктөлгөн талабы болуп саналат. Урматтуу кыргызстандыктар, Палестина калкына карата жарыяланган каргашалуу согушка байланыштуу соц тармактарда ар кандай чакырыктар жайылып жатат. Аталган чакырыктарды аалымдарыбыз иликтеп чыгышты. Жыйынтыгында мусулман бир туугандарыбызга болгон жардамыбыз руханий жана материалдык болууга тийиш деген бир бүтүнгө келдик. Андыктан алардагы илимий чөйрө дагы Палестина-Израилдик куралдуу кагылыштын фонундагы чыгымчыл билдирүүлөргө азгырылбоого чакырат. Талгат Токтомушев, Нурдин Урманбетов, Мадина Абакирова, Ысыкөл жаңылыктары.